Өзгөчө кооз жаратылышы менен өзгөчөлөнгөн Кыштут айылында мына мындай 50 жылдык чынар теректин үстүнө кадимкидей эс алуу үйү курулууда. Табигат тартуулаган кооздукту туристтик аймакка айлантууну максат кылган Дүйшөмкул Жапаров атасынан калган 50 жылдык чынар теректин үстүнө үй курууну пландаган. Коопсуздук чараларын эске алуу менен 12 метр бийиктикке жайгашып, ага 41 тепкич менен чыгууга болот. Учурда чынар теректин үстүнө 2 кабат үйдүн курулуш иштери жүрүп жатат. Мен мурдатан бери эле ойлочу элем, ушундай бир жаратылыштын коозуга бир салым кошоюн деп, бул нөбө абаган даракка ар кандай нерсе жасаса боло берет. Быйылгы күзгү сезондо Кудай кааласа берги тепкичтердин үстүдөн бери кыргыз үйүмдүн баардыгынын чатырын жаап, мен ушул Кыштуттабы же Баткендеби ушундай бир жакшы жаратылышты сүйгөн, жаратылышты бактаган бир айылдын ичинде ушундай бир жакшы жерлерди көрсөтөйүн деп жүрөм. Каарманыбыз күнүмдүк турмуш тиричиликке колдонуучу буюмдарды да жөнөкөй эле бутактардан жасап алат. Айтымында эч кандай акча каражатын коротпой эле муктаждыкты чечип алса болот. Болгону кызыгуу жана эмгек талап кылынаарын Дүйшөмкул Жапаров белгилейт. Мындай нерселер мен өзү жаратылышты сүйгөндүгүмө мен атайынлап буларды издеп чыкпаймын. Мал айдап чыкканымда дагы, талаага чыкканымда дагы көзүмө өзү көрүнүп калат. Шулдан мынандай нерсе жасасам, ушул жарашыгы чыгат деп, ар кандай тамыр барбы, мына көрүп турган ташыңар барбы, өзү жарашыгы жагып калгандан кийин мен сөзсүз эшекке жүктөп болсо алып келем да. Пейилим ошондой. Анан onu көркөмдөйм, onu дагы көп эле жанагыдай краскалап, бактабай өзүнүн натуральный астында бир гана лакташ менен гана кооздугун чыгарат. Облус борборунан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан Кыштут айылы, абасы таза, жаратылышы кооз, айланасы тоолор менен курчалган. Мындан улам жергиликтүүлөр көркөм аймакты өзгөчө кол эмгектери менен айкалыштырып, туристтик аймакка айлантуунун аракетин көрүп келишет. Бермет Манасова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.